Шарапат эже, кечээки сиз сунуштаган мыйзам долбоору боюнча бизге бир кыскача кылып түшүндүрмө кылып бересизби? Рахмат. Бул мыйзам долбоору мурда мен 2 жолу парламентте көтөрүп чыгып, дин башкармалыгына, муфтиятка ушундай маселелер болуп атат. Коомдук жайларда акыркы мезгилдерде паранжи, никап кийген. Бул жерде хиджаб жөнүндө сөз жок. Хиджаб ал башка. Никап бул көздү гана көрсөткөн, калган жагы полный жабылган кара кездемеден кийилген эмеде мындай бир кийим. Мына ошондой менен жүргөндө өтө коомдук жерлерде кооптуу. Бул биринчиси. Экинчиси, идентификацияга туура келбейт. Бизде өздүгүн тастыктаган мындай коомдук жерлерде жүргөндө дагы бардык жерлерде өздүгүн тастыктаган адамдын өздүгү болуш керек, туруш керек. Мына ошол бара-бара жоголуп, ошол паранжи, никап жамангандар көбөйүп бараткандыгынан ушул мыйзам зарылчылыгы келип чыкты деп ойлойм. Себеби мен көп мамлекеттерге барып, көп мамлекеттерде болгондуктан ошол ислам динин мамлекеттик дин катарында катуу кабыл алган мамлекет, ислам мамлекети болгон мамлекеттерди деле мен көрдүм. Ал жерде деле биздей биротоло никап анан паранжи кийгендер аз. Ошондуктан бул мыйзам долбоорунун эң негизги эле максаты биз идентификациялык адамдын өздүгүн тастыктап туруучу касиети дайыма сакталыш керек деп ойлодум. Ошондуктан мен дайыма ушул айтканды айтып жүрөм, жолук салынсын, жакшынакай түстүү жолуктар салынсын, хиджаб макул кийсин, мойнун жапкан жолуктарды, бирок бетин бекиткен ушундай паранжи менен никапка тыюу салыш керек. Бул мусулманчылыкта деле жок. Мына Чубак ажынын дагы айткан сөздөрү бар экен. Ол үйүңөрдө мага деметкен шлем кийип алгыла, бирок коомдук жайларга чыгып, элди жанагындай кара кийинип, чүмкөттөнүп коркутпагыла деген сөздөрү бар экен. Эми ал чыныгы диндик илимдердин эң аалымы болгон аалымдардын аалымы. Мына ушул киши деле мына дин жагынан бетти жаап жүрүүгө, колду жаап жүрүүгө мына дин деле тиги диндик аяттарда деле жок экендигин айтып атат да. Сүрөнү айтпай эле коеюн, эми сүрөлөрүндө деле айтылат, аял киши авратын жаап жүрүш керек дейт. Бирок бет авратка кирбейт, уяттуу жерге кирбейт, кол авратка кирбейт. Ошондуктан мусулманчылыкта деле бул эме бетин жаап жүрсүн деген аяттар жок. Эгер дин жагынан айта турган болсок, бирок биздин закондун негизги эле максаты бул идентификацияны сактоо. Идентификациялык касиеттерди, өзгөчөлүктөрдү сактап, ушу кайсы жерге барсаң дагы, паспорт көрсөткөндө дагы сен утуруп паспорт алмаштырып кыйналбастан, ошол бир паспортуң менен жүрүш үчүн адам ачык жүрүш керек, өздүгү даана көрүнүш керек. Жана ошол өтө мындай саксайган узун сакалдарды коюп алып атышат. Мына ошолор дагы мындай тыкаан жакшынакай сакал коюп, паспортун бирдей кылып алып жүрсө жакшы болот. Мына мен өзүм угушумча паспортторун алмаштырып атат. Утур сакалын узарттырган сайын паспортун алмаштырууга туура келип атат. Себеби текшергенде туура келбей калса, аны киргизбей коюп атат көп коомдук жайларга. Мына ошол көйгөйлөрдү да чечүү максатында ушул мыйзам зарылчылыгы келип чыкты деп ойлойм. Кылмыштуулукка каршы болгон күрөштө дагы бул өзүнүн салымын кошуп, жардам бере турган долбоор деп ойлойсуз да, туурабы? Туура, мамлекеттин коопсуздугу, элдин коопсуздугу, ошондой эле мына бизде акыркы мезгилдерде биздин геополитикалык саясатта кандай өзгөрүүлөр болуп кетет, ким билет. Барган сайын мынакей радикализм, диндик радикализм өтө күчөп бара жаткан мезгилде
биз дагы ошого өтө мындай сак болушубуз керек. Мындай террористтер мына көп жерлерде жардыруулар болгондо мына ошол жерде чүңкөнгөн террористтер табылып атат. Бизде деле ошо диндик радикализм өнүкпөйт деп ким гарантия берет? Мына ошол барган сайын может ичибизде азыр ошол өнүгүп келе жатат. Анан эртең эле ошондой жардыруулар болгондо кеч болуп калабы деп ойлойсуң да, сөзсүз бул мамлекеттин коопсуздугуна дагы жардам бере турган мыйзам салымы болот. Мына кошуна мамлекеттердин баардыгында эле бул мыйзамдар илгери эле кирген. Мына алыста албайлык, мына Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда бул мыйзамдар көптөн бери иштейт. Ал жерде чүңкөнгөндөр жокко эсе. Бизди кооптонткону барган сайын көбөйүп бараткандыгы. Мына ош тарапта ушу 4төн 1 аял уже кийине баштаптыр да. Ар эметкенде көчөдөн андан көп болушу да мүмкүн. Көчөдө барасаң сөз жолуктурасың да, ошол чүңкөнгөн аялдарды жолуктурасың. Кооптонуу болот экен. Бул эркекпи, аялбы деп. Мен өзүм деле мына башыман өттү, 3 аял чыга калды. Паранжа жамынган, жанагы көзүн көрсөткөн. Жолдун чети менен өтүп кетүүгө туура келди, чынын айтканда. Коркот экенсиң, может эркек болуп, может бычак менен эметип калабы, коркутуп калабы деген кооптонуу болот экен. Себеби өздүгүн көрбөй атасың да, жүзүн көрбөй атасың. Адамдын касиетин көрсөтүп турган жүзү да. Жүзүн көрүп туруп, анан кийин адам ошого жараша мамиле кыласың, ошого жараша мамиле кыласың. Демек, сиздин бул жерде динге болгон көз карашыңыз түз. Жанагы азыр биздин коомдо аябай мындай радикалдуу динге берилип кеткен адамдар да жок эмес тилекке каршы. Ошолордун азыркы сизге болгон айтылып аткан сөздөрүнө бул менимче жакшы түшүндүрмө бердиңиз деп ойлойм. Рахмат. Штрафы боюнча, мисалы, бул мыйзам долбоору кабыл алынган болсо, коомчулук туура кабыл алып, туура колдоп сизди кабыл алынып калса, мисалы жанагы штрафтарында жазылыптыр да. Биринчи жолу кармалса 2000 сом 30 сааттык жумуш. Туура, биз эми өзүбүздүн социалдык абалыбызга карата, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша койдук. Европа өлкөлөрүндө 15 000, 20 000ден башталат. Мисалы үчүн немеде, Данияда $157 евро коюлган. Жана башка мамлекеттерде мындай чоң суммалар коюлган. Ошондой кылып бетин өздүгүн көрсөтпөй жаап жүргөн бул кылмыш катарында деле бааланат дагы. Аны баш ийбеген үчүн ошондой штрафтар салынган. Бирок биз эми биздин өзүбүздүн эмеге карата, мүмкүнчүлүктөрүнө карата, чөнтөгүбүзгө карата 2000 деп койдук. Анан эгерде 2000 таба албаса 30 сааттык коомдук жумушка, анан аны да кайталай турган болсо дагы 4000 койдук, анан 40 сааттык деп. Анан да 3-чү жолу кайталай турган болсо, анан тиги 15 күндүк эмеге деп эметтик, аны бирок жазбадык. Биз ойлодук, эми биздин тиги аялдарыбыз өз деле чүңкөнгөндү каалабайт болуш керек. 2 жолу кармалгандан кийин 3-чү жолу өздүгүн көрсөтүп, бетин ачып эле жүрөт болуш керек деген ниетте болду да. Мен ойлойм, мыйзам долбоорун аягына чейин чыгарыш керек. 3-чү жолу кармалганда кандай жаза көрүлөт? Анан таптакыр эле бул мыйзамга баш ийбей турган болсо, кандай чаралар колдонулат? Ошонусун да туура, азыр мыйзам талкууга гана коюлду. Элдин сунуштары түшөт, элден ар кандай эме түшөт. Азыр өтө катуу талкууда болуп атат. Менин адресиме дагы аябай көп сөздөр айтылып атат. Эми бирок мен өзүм динди чын жүрөгүмөн карманган адам катары, менин атам да чоң молдо болгон, мага аябай диндин эмелерин үйрөткөн, мен диндин ыйман сабактарынан тарбия алып чыккан адам катары жүрөгүмдө сактайм. Мен балдарымды дагы ошондой ыймандуулукка тарбиялаганмын. Бирок динди эч качан сырткы атрибуттарың менен, сырткы кийим кечегиң менен көрсөтпөшүң керек. Дин жүрөгүңдө туруш керек. Ошондуктан азыр талкууда канчалык сунуштар түшсө, ошолорду жыйынтыктап туруп, дагы кошумчалар менен анан мыйзам түрүндө чыгат. Бул азыр талкуу.